20 bölüm. Анан Теңир Жашыяга мындай деди: Исраил уулдарына айт, мен силерге Муса аркылуу айткандай, баш калкалай турган шаарларды тандагыла. Атайын эмес, жаңылыштык менен киши өлтүрүп алган адам ал шаарга качып барып, кан кууган адамдан жашынсын. Бул шаарлардын биринде качып барган адам шаар дарбазасынын алдына туруп, кылган ишин ал шаардын аксакалдарына угуз айтып берсин. Ошондо алар аны шаарга кабыл алышат да ага жашап тургудай жай беришет. Анын артынан кан кууган адам келгенде, алар киши өлтүргөн адамды анын колуна салып беришпесин. Анткени ал өз жакынын атайлап өлтүргөн эмес, аны менен касташкан эмес. Ал жамаат алдына, сот алдына келгенге чейин, ошол учурдагы башкы ыйык кызмат кылуучунун көзөткөнгө чейин ошол шаарда жашап турсун. Ошондон кийин гана киши өлтүргөн адам качып чыккан өз шаарына, өз үйүнө кайтсын. Ошондо алар Напталы тоосундагы, Галилеядагы Кедешти, Эпраим тоосундагы Шекемди, Жүйүт тоосундагы Кирият Арбаны, башкача айтканда Хебронду, Иордандын чыгыш тарабындагы Жерихонун жанындагы Рубейн уруусуна тиешелүү чөлдөгү, түздүктөгү Бетсерди, Гат уруусуна тиешелүү Гилаттагы Рамотту, Менаше уруусуна тиешелүү Башандагы Голанды бөлүштү. Бул шаарлар жаңылыштык менен киши өлтүрүп алган Исраилдик болобу, келгин болобу, качып барып баш калкалашуу үчүн жамаат алдына, сот алдына келгенге чейин кан кууган адам аны өлтүрүп койбош үчүн дайындалган. 21 бөлүм. Леби уулдарынын башчылары ыйык кызмат кылуучу Элазарга, Нундун уулу Жашыяга жана Исраил уулдарынын башчыларына келишип, Канаан жериндеги Шилодо аларга мындай дешти: Бизге жашаганга шаар, малыбызга шаардын тегерек четинен жайыт берүүнү Теңир Мусага буйруган. Ошондо Исраил уулдары Теңирдин буйругу боюнча лебилерге өз үлүштөрүнөн мынабул шаарларды тегерек четиндеги жерлери менен беришти. Өкчөмө таш Каат уулдарына түштү. Өкчөмө таш боюнча ыйык кызмат кылуучу Аарондун уулдары лебилерге Жүйүт, Шимон, Бенжамин урууларынан 13 шаар тийди. Ал эми Кааттын калган уулдарына өкчөмө таш боюнча Эпраим, Дан урууларынан, Менашенин жарым уруусунан 10 шаар тийди. Гейршондун уулдарына өкчөмө таш боюнча Исахар, Ашыр, Напталы урууларынан жана Менашенин Башандагы жарым уруусунан 13 шаар тийди. Мерари уулдарына үй бүлөлөрүнө жараша Рубейн уруусунан, Гат уруусунан жана Забулун уруусунан 12 шаар тийди. Теңир Муса аркылуу буйругандай, өкчөмө таш боюнча Исраил уулдары лебилерге бул шаарларды тегерек четиндеги жерлери менен беришти. Жүйүт уруусунан, Шимон уруусунан төмөндө аттары аталган шаарлар берилди. Өкчөмө таш биринчи түшкөндүктөн Леби уруусуна, Кааттын тукуму Аарондун уулдарына, Анактын атасынын атынан аталган Кирият Арбаны, башкача айтканда Жүйүт тоосундагы Хебронду жана анын айланасындагы жерлерди беришти. Бул шаардын талаасы менен кыштактарын Жепундун уулу Калепке беришти. Ошентип ыйык кызмат кылуучу Аарондун уулдарына киши өлтүргөн адам баш калкалай турган шаарларды, Хеброн шаарын жана анын тегерек четин, Либланы жана анын тегерек четин, Жатырды жана анын тегерек четин, Эштемону жана анын тегерек четин, Халонду жана анын тегерек четин, Дебирди жана анын тегерек четин, Айынды жана анын тегерек четин, Утаны жана анын тегерек четин, Бейт Шемешти жана анын тегерек четин беришти. Ошентип эки уруунун 9 шаарын беришти. Ал эми Бенжамин уруусунан Гибонду жана анын тегерек четин, Гебаны жана анын тегерек четин, Анатотту жана анын тегерек четин, Алманды жана анын тегерек четин 4 шаарды беришти. Аарондун уулдарына ыйык кызмат кылуучуларга баардыгы болуп тегерек чети менен 13 шаар тийди. Кааттын уулдары лебилерге, Кааттын калган уулдарына өкчөмө таш боюнча Эпраим уруусунан шаарлар тийди. Аларга киши өлтүрбөгөндөр баш калкалай турган шаарларды Эпраим тоосундагы Шекем шаарын жана анын тегерек четин, Гезерди жана анын тегерек четин, Кипсайымды жана анын тегерек четин, Бейт Каронду жана анын тегерек четин баардыгы болуп 4 шаар беришти. Дан уруусунан Элтекейди жана анын тегерек четин, Гиптонду жана анын тегерек четин, Аялонду жана анын тегерек четин, Гат-Римонду жана анын тегерек четин баардыгы болуп 4 шаар беришти. Менашенин жарым уруусунан 2 шаар, Таанакты жана анын тегерек четин, Гат-Римонду жана анын тегерек четин беришти. Каат уулдарынын калган үй бүлөлөрүнө баардыгы болуп тегерек чети менен 10 шаар тийди.
Ал эми Леби уруусундагы Гейршондун уулдарына, Менашенин жарым уруусуна таандык киши өлтүргөндөр баш калкалай турган Башандагы Голан шаарын жана анын тегерек четин, Беештераны жана анын тегерек четин беришти. Исахар уруусунан Кишонду жана анын тегерек четин, Дебратты жана анын тегерек четин, Жармутту жана анын тегерек четин, Эйин Ганимди жана анын тегерек четин бардыгы болуп 4 шаар беришти. Ашыр уруусунан Мишалды жана анын тегерек четин, Абдонду жана анын тегерек четин, Хелкатты жана анын тегерек четин, Рехопту жана анын тегерек четин бардыгы болуп 4 шаар беришти. Напталы уруусунан киши өлтүргөндөр баш калкалай турган Галилеядагы Кедеш шаарын жана анын тегерек четин, Хамоддорду жана анын тегерек четин, Картанды жана тегерек четин бардыгы болуп 3 шаар беришти. Гейршон уруусуна үй бүлөлөрүнө жараша бардыгы болуп тегерек чети менен 13 шаар тийди. Мерари уулдарынын үй бүлөлөрүнө калган лебилерге Забулун уруусунан Жокнеямды жана анын тегерек четин, Карпаны жана анын тегерек четин, Димнаны жана анын тегерек четин, Наалалды жана анын тегерек четин бардыгы болуп 4 шаарды беришти. Рубейн уруусунан Бетсерди жана анын тегерек четин, Жаасты жана анын тегерек четин, Кедемотту жана анын чет жакасын, Мейпатты жана анын тегерек четин бардыгы болуп 4 шаарды беришти. Гат уруусунан киши өлтүргөндөр баш калкалай турган Гилаттагы Рамот шаарын жана анын тегерек четин, Маханаимди жана анын тегерек четин, Кешпонду жана анын тегерек четин, Жазерди жана анын тегерек четин бардыгы болуп 4 шаарды беришти. Мераринин уулдарына, Леби уруусунун калган уулдарына өкчөмө таш боюнча бардыгы болуп 12 шаар тийди. Исраил уулдарынын үлүшүнүн ичинен Лебилерге бардыгы болуп 48 шаар тегерек чети менен тийди. Бул шаарлардын ар биринин тегерек четинде жайыттар болгон. Ошентип Теңир Исраил уулдарына алардын ата-бабаларына берем деп убада кылган жерлердин бардыгын берди. Алар ал жерлерди мурастап, отурукташып калышты. Теңир алардын ата-бабаларына убада кылгандай тынч жашоо берди. Кас душмандарынын эч кимиси аларга каршылык көрсөткөн жок. Теңир алардын колуна бардык душмандарын салып берди. Теңирдин Исраил уулдарына айткан жакшы сөздөрүнүн ичинен эч бир сөзү аткарылбай калган жок. Бардыгы аткарылды. Ыйык элчилердин иштери. 1-бөлүм. Теопил Иса өзү тандаган элчилерге ыйык рух аркылуу буйрук бергенден кийин асманга алынып кеткен күнүнө чейин башынан баштап эмнени жасаса, эмнени үйрөтсө, ошонун баарын мен сага 1-китепте жазгам. Азап тартып өлгөндөн кийин 40 күн ичинде Иса аларга көрүнүп, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө айтып, өзүнүн тирүү экендигин көптөгөн далилдер аркылуу көрсөттү. Анан Иса аларды чогултуп, мындай буйрук берди: Иерусалимден кетпегиле, атанын убадасын менден эмнен уксаңар ошону күткүлө. Анткени жаккан сууга чөмүлдүргөн, ал эми силер бир аз күндөн кийин ыйык рухка чөмүлдүрүлөсүңөр. Ошондуктан алар бир жерге чогулушканда Исадан: Теңир, сен Исраил элинин падышачылыгын ушул убакытта калыбына келтиресиңби деп сурашты. Иса болсо аларга мындай деп жооп берди: Атанын өз бийлиги менен белгилеген убакыттарын, мөөнөттөрүн билүүнүн силерге кереги жок. Бирок үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. Иса бул сөздөрдү айткандан кийин алардын көз алдында асманга көтөрүлүп кетти. Булут аны алардын көз алдынан алып кетти. Алар асманга көтөрүлүп бара жаткан Исаны карап турушканда, күтүлбөгөн жерден алардын алдына ак кийим кийген эки адам пайда болуп, мындай дешти: Галилеялык эркектер, асманда эмне карап турасыңар? Силердин жаныңардан асманга көтөрүлүп кеткен бул Иса, өзүңөр көргөндөй асманга кандай көтөрүлүп кетсе, ошондой эле кайра келет. Ошондон кийин алар Зайтун тоосунан Иерусалимге кайтып келишти. Ал тоо менен Иерусалимдин ортосундагы аралык бир ишемби күндүк жол эле. Шаарга келишкенден кийин Петр, Жакып, Жакан, Андрей, Филипп, Томас, Бартоломей, Матай, Алпейдин уулу Жакып, Зилот, Шимон жана Жакыптын уулу Жүйүт өздөрү чогулуп жүргөн үйдүн үстүңкү бөлмөсүнө чыгышты. Булар бир топ аялдар менен Исанын энеси Мариям менен жана анын бир туугандары менен чогуу бир тилек менен сыйынып жүрүштү. Ошол күндөрдүн биринде 120га жакын киши чогулган жыйналышта Петр шакирттердин ортосуна чыгып мындай деди: Бир туугандар, Исаны кармап кеткени келгендерге жол көрсөткөн Жүйүт туурасында ыйык рухтун дөөт аркылуу ыйык жазууда алдын ала айткан сөзү орундалууга тийиш болчу. Жүйүтта биз сыяктуу эле элчилик кызматка тандалып алынган эле.
Бирок ал адилетсиздик менен тапкан акчасына жер сатып алды. Ал башы менен жерге кулап түшкөндө курсагы жарылып, бүт ичеги карны чубалып түшүп калды. Бул окуя Иерусалим тургундарынын бардыгына маалым болду. Ошондуктан ал жер алардын эне тилинде Акилдама деп аталып калды. Иврей тилиндеги бул сөз кандуу жер деп которулат. Анткени Забурда анын үй жайы ээн калсын, анда эч ким жашабасын жана анын кызматын башка бирөө алсын деп жазылган. Ошондуктан бизге бир адам кошулуп, Исанын өлүп кайра тирилгенин биз менен бирге күбөлөндүрүүсү керек. Ал адам Теңир Иса биздин арабызда жүргөн убакта, башкача айтканда, жакан сууга чөмүлдүрө баштаган күндөн тартып, Иса биздин арабыздан асманга көтөрүлүп кеткен күнгө чейин биз менен чогуу жүргөндөрдүн бири болуусу керек. Ошондо алар эки кишини, Жус деген да, Барзаба деген да ысымы бар Жусупту жана Матиди алдыга чыгарып, мындай деп сыйынышты: Теңир, сен ар бир адамдын жүрөгүндөгүсүн билесиң. Бул эки адамдын кимисин тандаганыңды, бул элчилик кызматка экөөнүн кимиси дайындалуусу керектигин көрсөтүп бер. Анткени жүйүт бул кызматты таштап, өзүнө тиешелүү жерге кетти. Андан кийин алар өкчөмө таш ыргытышты. Өкчөмө таш Матийге түштү. Ошентип ал 11 элчинин катарына кошулду. 10 бөлүм. Исраил, Теңирдин силерге айткан сөзүнө кулак салгыла. Теңир мындай дейт: бутпарастардын жолдорун үйрөнбөгүлө. Бутпарастар корккон асман белгилеринен коркпогула. Анткени элдердин мыйзамдары курулай убаракерчилик, токойдон дарак кыйып алып, усталары балта менен иштеп чыгып, алтын күмүш менен каптап, кыймылдабаш үчүн балка менен мык кагып бекемдешет. Алар жонулган мамыдай сүйлөшпөйт. Аларды көтөрүп жүрүшөт, анткени алар баса алышпайт. Алардан коркпогула, анткени алар жамандык кыла алышпайт. Ошондой эле жакшылык да кыла алышпайт. Сага теңдеш эч ким жок, Теңир. Сен улуусуң, сенин ысымың кудуреттүүлүгү менен улуу. Сенден ким коркпосун? Элдердин падышасы. Анткени бул бир гана сага таандык. Анткени бардык элдердин акылмандарынын арасында, жана алардын бардык падышачылыктарында сага теңдеш эч ким жок. Алардын бири калбай, түшүнүгү жок жана акылсыз, алардын окуусунун маанисиздигин бул жыгач күбөлөндүрүп турат. Жалпы айтылган күмүштөрү Таршыштан, алтындары Упаздан ташылып келинген. Булар уста менен эритүүчүнүн колунан чыккан. Алардын үстүндөгү кийими жакуттан жана ачык кызыл кездемеден. Мунун баары чеберлердин иши. Ал эми Кудай Теңир чындык. Ал тирүү Кудай жана түбөлүк падыша. Анын каарынан жер титрейт. Анын каарына элдер чыдай алышпайт. Аларга асман менен жерди жаратпаган Кудайлар жер үстүнөн жана асман астынан жок болушат дегиле. Ал жерди өз кудурети менен жаратты. Ааламды өз даанышмандыгы менен орнотту. Асманды өз акылы менен жайып койду. Анын үнүнөн асмандагы суулар күркүрөйт. Ал жер кыйырынан булуттарды көтөрөт. Жамгыр үчүн чагылган жаратат. Өзүнүн сактагычтарынан шамал чыгарат. Ар бир адам өз билими менен акылсыздык кылып жатат. Ар бир эритүүчү өз бурканы менен өзүн маскара кылып жатат. Анткени алардын эритип чыгарган буюму жалган нерсе. Анда рух жок. Бул курулай убаракерчилик, адашуунун иши. Жазалай турган мезгил келгенде алар жок болушат. Жакыптын үлүшү алар сыяктуу эмес, анткени анын Кудайы бардыгынын жаратуучусу, Исраил анын мурасынын таягы, анын ысымы Себайот Теңир. Курчоодо турган Сион кызы, өз буюмдарыңды жер үстүнөн чогултуп ал. Анткени Теңир мындай дейт: мына бул жердин тургундарын мен бул жолу ыргытып жиберем. Туткундап кетиш үчүн аларды тар жерге айдап киргизем. Мага кайгы. Жаратым мени кыйнап жатат, бирок мен мындай деп ойлодум. Чынында бул менин кайгым, мен аны көтөрөм. Менин чатырым ээн калды. Менин бүт жиптерим үзүлдү. Балдарым менден кетип калышты, алар жок. Менин чатырымды кайра тургуза турган, жабууларымды иле турган эч ким жок. Анткени койчулар акылсыз болуп калышты. Теңирди издешкен жок, ошондуктан алар акылсыз иш кылышты. Алардын койлорунун баары туш-тушка тарап кетти. Уккула, мына кабар угулуп жатат. Жүйүт аймагынын шаарларын Эрме чөлгө, чөөлөр жашай турган жерге айлантыш үчүн түндүк тараптагы өлкөдөн чоң ызы чуу келе жатат. Теңир мен адамдын жолу өзүнүн эркинде эмес экенин, өзүнүн бутуна багыт берүү бара жаткандын бийлигинде эмес экенин билем. Теңир мени жазала, бирок акыйкаттык менен жазала. Мени таптакыр жок кылып койбош үчүн каарданып турганыңда жазалаба.
Өз карыңды сени билбеген элдерге, сенин ысымыңды чакырбаган урууларга төк. Анткени алар Жакыпты жеп коюшту. Аны жеп коюшту, жок кылышты. Анын турак жайын ээн калтырышты. 24 бөлүм. Иса ибадатканадан чыгып кетип бара жатканда, ибадаткананын имараттарын көрсөтүш үчүн шакирттери жанына келишти. Иса аларга: "Булардын баарын көрүп турасыңарбы? Силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жерде таш үстүндө таш калбайт. Баары кыйратылат" деди. Иса Зайтун тоосунда отурганда шакирттери жанына келип: "Бизге айтып берчи, бул качан болот? Сен келер убактыңды жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсе болот?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Силерди бирөө адаштырып кетпес үчүн сак болгула. Анткени Машаяк менмин деп, менин ысымымды жамынып көптөр келип, көп адамдарды адаштырышат. Ошондой эле алыс жана жакын жерде болуп жаткан согуштар жөнүндө угасыңар. Бирок коркпогула, анткени булардын баары болушу керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес. Бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Жерлерде ачарчылык, жугуштуу оорлар жана жер титирөөлөр болот. Булардын баары кыйынчылыктардын башталышы гана. Ошондо силерди кыйнашат, өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардык элдерге жек көрүндү болосуңар. Ошондо көптөр азгырылышат. Бири-бирине чыккынчылык кылышат, бири-бирин жек көрүшөт. Көптөгөн жалган пайгамбарлар чыгып, көптөрдү адаштырат. Тартипсиздиктин көбөйүү себебинен көбүндө сүйүүнүн ысыгы кайтат. Акырына чейин чыдаган адам куткарылат. Асман падышачылыгы жөнүндөгү бул жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет. Окуган адам түшүнүп алсын. Ошентип Даниэль пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич ыйык жайда турганын көргөнүңөрдө, Жүйүт аймагындагылар тоолорго качып кетишсин. Ким үйдүн үстүндө болсо, ал үйүнөн бир нерсе алуу үчүн түшпөсүн. Ким талаада болсо, ал кийимдерин алуу үчүн артка кайтпасын. Ошол күндөрү кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот. Качууңар кышка же ишемби күнүнө туура келип калбас үчүн сыйынгыла. Анткени ошондо жер жаралгандан тартып азыркыга чейин болбогон жана андан кийин да болбой турган чоң алаамат болот. Эгерде ал күндөр кыскартылбаса, эч бир адам куткарылмак эмес. Ал күндөр тандалгандар үчүн гана кыскартылат. Эгерде ошондо кимдир бирөө силерге Машаяк мына бул жерде же тигине тигил жерде десе, ишенбегиле. Анткени жалган машаяктар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштыруу үчүн чоң жишаандарды жана ажайыптарды көрсөтүшөт. Мына, мен силерге алдын ала айттым. Ошондуктан эгерде силерге мына ал ээн талаада дешсе, чыкпагыла. Мына ал ички бөлмөдө дешсе, ишенбегиле. Анткени адам уулу чыгыштан батышка чейин жарк этип көрүнгөн чагылган сыяктуу келет. Тарып кайсы жерде болсо, жоору кузгун ошол жерге чогулат. Ошол күндөрдөгү алааматтан кийин күн караңгылап, ай өз жарыгын бербей калат. Асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү кыймылдайт. Ошондо асмандан адам уулунун жишааны көрүнөт. Жер үстүндөгү бардык элдер боздошот жана адам уулунун асмандагы булуттар үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Ал чоң сурнай тарткан периштелерин жиберет. Алар Кудай тандап алган адамдарды төгөрөктүн төрт бурчунан чогултушат. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп бүчүр байлап калганда жай келерине аз калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетет, менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Ал күн жана саат жөнүндө атамдан башка эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да билбейт. Адам уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. Топон суу каптап баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам уулу келгенде да ошондой болот. Ошондо талаада жүргөн эки кишинин бири алынат, бири калтырылат. Жаргылчак тартып отурган эки аялдын бири алынат, бири калтырылат. Ошондуктан сергек болгула. Анткени Теңириңердин кайсы убакта келерин билбейсиңер. Ууру түндүн кайсы убагында келерин үйеси билсе, сак болуп ууруга үйүнүн түбүн казыртмак эместигин билесиңер. Ошондуктан силер да даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакытта келет. Кулдардын тамагын өз убагында берип турсун деп кожоюн дайындаган ишенимдүү жана акылдуу кул ким?
Кожоюну кайтып келгенде иштеп жаткан кул бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн, кожоюн өзүнүн бүт мал мүлкүн ал кулга ишенип тапшырат. Кулу жаман чыгып, кожоюнум жакында келбейт деп ойлоп, жолдошторун уруп сабап, шарапкорлор менен ичип жей баштаса, кулдун кожоюну ал күтпөгөн күнү, ал ойлобогон убакта келет да, аны бөлө чаап, 200'лүүлөргө тиешелүү жаза менен жазалайт. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот.